Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, эмдөө ковидтен арылууга өбүлгөн. Мындан улам өлкөдө жапырт эмдөө жүрүп жатат. Учурда 353 миңге жакын адам вакцина алды. Аларда калкка вакцина алууда ыңгайлуу шарт түзүү максатында эмдөө жайлары көбөйтүлүп жатат. Учурда жалпы 914 убактылуу эмдөө пункттары ачылган. Саламатсызбы көрөрман? Учурдун эң эле актуалдуу темасы эмдөө болуп жатат. Жана бул процесс өлкө аймагында кандай жүрүп жаткандыгын биз республикалык иммунопрофилактика борборунун башкы адиси Азим Кыргызбаев менен баарлашып, суроолорго жооп алабыз. Урматтуу көрөрман, талкууга сиз дагы кошула аласыз. Суроолор айрым вакцинага байланыштуу түшүнбөгөн жагдайларыңыз болсо, анда дароо түз эфирге байланышка чыгыңыз. Студиянын телефон номери 0312 67 04 76. Азим Бишимбекович, арыбаңыз, саламаттыгыңыз саппы, студияга кош келиңиз. Азыр мына эмдөө процесси активдүү жүрүп жатат өлкө аймагында. Деги эле ушул процесс кандай жүрүп атат? Канча жаран вакцинанын биринчи дозасын алды, канчасы толук эмделип бүттү? Эми баштапкы караганда азыркы учурда вакцинацияны алам дегендер аябай көп. Анан эми бүгүнкү күнгө ошо маалымат боюнча канча адам эмдөөдөн өттү, бул баардыгы болуп 352.877 адам эмдөөдөн өтүп атат. Анын ичинен толук эки дозаны алып бүттү дегендер 107.826 адам эки дозаны толук алып бүтүштү. Ал эми Спутник V боюнча 57.996 адам алып атса, толугу менен 39.753 адам алды. Кече жакында эле келген AstraZeneca вакцинасы менен бул Бишкек боюнча 161 адам эмделди. Өткөн суткада эле өлкө аймагында 4469 жаран эмдөөдөн өтүптүр. Анын 190-у бул экинчи дозасын алгандар, ал эми калганы биринчи дозаны алгандар да. Салыштырып карап көрө турган болсок, ушул сутка ичинде эмдөөдөн өтүп жаткандар эмдөө процесси башталгандан берки аралык менен салыштыра көргөндө эми көрсөткүчпү? Аябай эле бул өйдөнкүнү көрсөтөт. Мисалы күндөн күнгө уже биз рекордторду кое баштадык десек болот. Мисалы воскресеньега карабай, ушу дем алыш күнгө карабай 4469 адам эмдөөдөн өттү деген бул аябай эле чоң эле көрсөткүч болуп эсептелинет. Мына эгерде июль айынын башында карап көрө турган болсок, кайрадан ковидке учураган баягы илдет жуктургандардын саны абдан көп болуп атты да, 1300-1400гө жетип атты. Өткөн аптада бир аз басаңдаганы байкалат. 900-960-тын тегерегинде. Демек, ушул эмдөө кампаниясы активдүү жүрүп жаткандан улам дагы коронавирус илдетин жуктургандар азайып баштагандыгынан кабар береби? Ооба, бул дагы ошо вакцинациянын жардамы болуп эсептелинет. Эмне деген кезде биз уже марттан баштап эмдөө жүргүздүк да. Эгерде бизде мисалы вакциналар эртерээк келип, март эмес февралдан баштачу болсок, мындан дагы аз көрсөткүч болмок да. Даже мындайча айткан кезде да 3-чү волна дагы болбой калмак. Эгер мисалы биз азыркы учурда мисалы жарандын баары тең вакцинацияны токтотуп алсам да 4-5 волна болуп кетет. Ошондуктан биз муну токтотпой, биз калктын 70%-ын эмдеп, ушу коллективный иммунитет жамааттык иммунитет пайда кылышыбыз керек. Ушул багытта менин суроом бар, бирок дегенде көрөрманды эфирге кабыл алалычы, байланышка чыгып жатат. Саламатсызбы, сиз эфирдесиз, угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы, түз эфирдесиз, атыңыз ким? Ооба, атам. Мен Кошкор районунан салып атам. Атым Мухамбет. Мухамбет ага, сиз угуп атабыз, суроо барбы? Саламатсыздарбы? Урматтуу. Ооба, угуп атсаңыз менин синафарым саябыз деп кетиптир. Анан кийин жүрөгүм оорчулуп ушул сиздерден кеңеш сурайын дейм деп, жүрөгү ооруган адам сайдырса болобу деп. Түшүнүктүү. Кочкор районунан байланышып атат. Ооба. Негизи ушу жүрөк ооруу, кан оорусу боюнча мисалы кээ бир жарандарга тыюу салынат. Именно жүрөк оорунун кайсындай ошого жараша болот. Ошондуктан бул жаран барып, жалгыз эле бул жаран эмес, кандайдыр бир дагы жүрөк оорусу же кан жагынан дагы оорусу барлар өзүнүн участковый врачына барып, алардын мисалы списоктор турушат да, кайсыл жаран кандай оору менен ооруйт депчи, ошол жака барып жолдомо алыш керек. Эгерде участковый врач, терапевт макул эмдөө ала берсин, бул жаран жүрөгү мисалы ооруган, бирок мындай жеңил оорулардын бири болсо, ал эмдөөгө жолдомо жазып берет, барып эмдөө ала берет. Эгерде жанагындай тяжелый оорулар болсо, кан боюнча же жүрөк боюнча, анда аларга тыюу салынат. Азим мырза, бирок ар бир жаранга эмдөө жүргүзүлөрүнүн алдында анын саламаттыгы кылдат текшерилиши керек да. Алдын ала биринчи вакцинадан мурда.
ооба биз мисалы ар бир азыркы учурда мисалы күндөн күнгө прививочный пункттар ачылып атпайбы, убактылуу эмдөө пункттарчы. Биз ошол жерде отурган врачтарды, ошол жерде отурган медсестраларды, медрегистраторлорду биз күндөн күнгө уже канча кошулса ошончо биз врачтарды окута баштадык уже. Атайын мисалы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунуштары ошол вакцинация боюнча кандай жазалаш керек, эгерде жаранда кандайдыр бир оорусу болсо ага кандай чараларды көрүш керек, эмне кылыш керек, жанагындай анафилактический шок болобу, же эмне болобу, ошолордун баардыгын биз окуудан үйрөтүп туруп, андан кийин анан убактылуу эмдөө пунктун ачып атабыз да. Эгерде мисалы убактылуу эмдөө пунктун ачыш мисалы бир күн ичинде ачып койсо болот, бирок биз медициналык кызматкерлер окуудан өткөрүшүбүз керек. Качественный жакшы эмдөө жасаш үчүн. Ар бир эле дарыгер өзгөчө элет жеринде, аймактардагы бейтапканаларда, үй бүлөлүк медицина борборлорунда дарыгерлер жоопкерчиликти мойнуна алып, ошол ар бир келген кайрылган вакцина алууну каалаган жарандын дегенде саламаттыгын текшерип жаткандыгына биз толук ынанып ишенсек болобу? Ишенсеңер болот, анткени биз аларды мисалы бизде чоң мисалы профессорлорубуз бар, именно ушул вакцинация боюнча, эмдөө боюнча, жанагы адамдын ден соолугун текшерүү боюнча биз ошолордун негизинде ошолор менен бирге биз аларды окуудан өткөзүп жатабыз. Бул мисалы эмдөө деген кезде биз эмеле чыккан эмес да, эмдөөчү биз буга чейин эмдеп келип жатканбыз. Мисалы календарда эмдөөбүз бар. Буга чейин эмдеп келип жатканбыз. Жана биздин врачтар болсо жыл сайын жанагы курс повышения квалификации деген бар. А жерге барып атайын сааттар алып тажрыйбасын жогорулатат. Ошондо да окуулар өткөн. Мисалы биз буга мындайча айтканда эч ала даяр болчубуз да. Азыркы учурда ошо эмдөө пунктта иштеп аткан медициналык кызматкерлерге биз аларга мисалы напоминание катары да, эскертүү катары биз окуудан дагы бир нерсе өткөзүп атабыз. Урматтуу коногум, азыр биздин талкууга көрөрман дагы кошулуп жатат. Телефон чалуу бар, арыбаңыз эфирдесиз. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз, угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Чыгып атабыз. Үстүбүздү көрүп отуруп эмесин алып. Тилекке каршы үнүңүз угулган жок, көрөрман үндү өктөмүрөөк чыгаралы. Азыр мен асайтайын. Телевизордон асайтайын. Эми бул эмдөө боюнча кандай? Бул акысызбы же акча төлөнөбү? Түшүнүктүү. Республика боюнча ушу коронавируска каршы эмдөөнүн баардыгы акысыз, мажбурлоо түрүндө эмес, барып каалаган жаран барып эмдөө ала берсе болот. Анан биз частный медцентрлерди да ачканбыз, ал жерлерде дагы акысыз болот. Түшүнүктүү. Демек, жеке клиникаларда дагы бардык республикалык мед борборлордун бардыгында акысыз эмдөө жүргүзүлөт. Азим мырза, мына сиз жогоруда өзүңүз айтып кеттиңиз, телекөрүүчү дагы жүрөк кемтигеми оорусу бар, ошого байланыштуу Синофармды сунуштап жатат, алсам болобу деп сурабадыбы? Биз эмдөө компаниясы активдүү жүрүп жаткандыгына байланыштуу биз дагы күн сайын дээрлик бул багытта маалымат берип жатабыз. Бирок адис катары сиз айтыңызчы, вакцина алуу кимдерге болбойт? Вакцина алуу канча жашка чейинки балдар албашы керек? 18 жашка чейинки жаш балдар алууга тыюу салынат. Кош бойлуу жана эмизип аткан кыз келиндерге тыюу салынат. Анан эгерде жанагы өнөкөт оорусу ушу обострение берип аткан учурда тыюу салынат. Ошо өнөкөт оорусу обострение берип атканда булар толук айыгыш керек. Ошо симптомдор жок болгондон кийин барып анан эмдөө алыш керек. Жана кандайдыр бир вирустук оорулар менен, мисалы ОРВИ болобу же кандай коронавирус болобу, ошолор менен толук клинический айыккандан кийин барып туруп анан эмдөө алыш керек. Анан теги иммунодепрессанттар же иммуносупрессивный терапия өтүп атса, алар 90 күтүш керек, 90 күн күтүш керек да 90 күндөн кийин анан эмдөө алыш керек. Эмдөө алгандан кийин дагы ошол биринчи менен экинчи дозанын аралыгында, андан кийин дагы ар бир бейтап дарыгердин жеке көзөмөлүндө болот да. Ооба. Ар бир бейтапты биз атайын чоң базага киргизебиз. Бул базанын ичинде алардын бир данные болот. Анан департамент аппликационных средств деген бар. Анан биздин республикалык эмдөө борборунун тарабынан дагы биз аларды көзөмөлгө алабыз. Жана мобилдик приложениянды жасап чыкканбыз, ден соолук деген. Ошондо дагы ар бир жаран өзүнүн мисалы ал акыбалын азыркы эмнени сезип турса, ошону ошол жерге фиксировать этсе. Кандай өзгөрүү бар, өзүн кандай сезип жатат бул боюнча? Ооба. Гидромет борбор ушул күндөрү адаттан тыш аномалдуу ысык аба ырайы болуп жаткандыгын, жалпы жарандарды сак болууга чакырды да. Ушундай ысык күндөрдө эмдөө алуу зыян эмеспи же эч таасири болбойбу? Бул эч таасири болбойт эмдөө алган боюнча. Главный барып эмдөөгө барарда мисалы курсагын тогузуп,
ичимдик ичпей же жанагындай чылым чекпей барып туруп эмдөө алыш керек. Анан эми мисалы мындай аномальный жарада деген кезде эмдөө албаса деле эгер күнгө чыгып турбаса ал деле мисалы жанагындай Күндүн соккусу тийиши мүмкүн. Күндүн соккусу тийиши мүмкүн. Ошондуктан биринчиден өзүн сактап жанагындай көлөкөлөргө барып, көлөкөл менен басып барып мисалы эмдөө алыш керек да. Дагы бир телекөрүүчү байланышка чыгып жатат. Бүгүнкү тема эмдөө. Саламатсызбы, көрөрман? Сиз угуп жатабыз. Сыналгыдан бир аз алыс туруңуз, суроону узатыңыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Түз эфирдесиз. Атыңыз ким? Өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз. Мен атым Кубанычбек. Фамилиямды айтпай эле коеюн. Мен өзүм мектепте мугалим болуп иштейм. Анан бизди директорлор кыйнап атат да, балчыларынан болобуз. Кыйнап, силер немени алла деп кыйнап атат. Анан мен мисалы давлением бар, аны болбойт. Анан тиги бул десем, тиги гарано жумушту бербейбиз деп кыйнап атат. Биз кандай кылсак болот, эмне болот? Ошого мен түшүнбөй атам да. Кубанычбек мырза, ыраазычылык билдиребиз. Ушул өңүттө суроо болоорун мен сезип тургам. Анткени бул дагы бир чоң талкуу болуп атат. Мажбурлап айрым мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлерди, өзгөчө ушул мугалимдерди өлкө аймагында жетекчилери албасаңар ордуңарды бошотпа деген сыяктуу. Биздин центрге эле мисалы ушулар боюнча чалып атат. Анан бул жаранда да мисалы давлением бар же эме деп атпайбы? Эгерде сизде кандайдыр бир оорусу бар болсо, сиз участковый врачка барыңыз, ал сизге жолдомо жазат же болбосо медотвод жазып берет. Эгерде чыныгы эле ушундай вакцина албаш керек деген оорулар бар болсочу, анан мажбурлоо боюнча мисалы эми кандай десем, биз вакцина алып, биз ошону мисалы бул мугалим болсо, ошол жаш балдарды да сакташ керек да, анткени алар эмдөө ала албайт да. Ошондуктан мен жарандарга айткым келет. Наоборот, биз мисалы биз өлкөгө жардам берели. Ушул жалгыз эле өлкө эмес, дүйнө жүзүндө мисалы ушул илдет болуп атат. Бул илдет болсо, эгерде эмдөө албай койсок, бул мутация болуп кетет. Мутация болуп кетсе, мындан да жаман болот. Ошондуктан биз эч бир коркпой барып туруп, мажбурлоо эмес эле өз каалооңуз менен барып алсаңыз, биз могул эмдөө ала албаган жарандарды сактайт элек да. Эми коронавирусту айтпаса да билебиз, ынтымак, анан бири-бирибизди түшүнүү менен жеңе алабыз да. Билим берүү жетекчилери, мисалы Кубанычбек мырза айткандай, шаардык билим берүү башкармалыгынын жетекчиси ал дарыгер эмес. Ал кан басымын кандай таасир тийгизерин билбейт да, бирок алар дагы түшүнүшү керек го. Эгерде жарандын кандайдыр бир өнөкөт оорусу болсо, анда өз каалоосу да. Ооба, өз каалоосу. Жалпы сиздерде мындай бат-бат жыйын болуп турат да. Бул боюнча биз атайын мисалы азыркы учурда биз группа управления вакцинация деп атайын ушундай бир группа түзгөнбүз, топ түзгөнбүз. Бунун ичинде бардык министрликтер бар. Биз аларга ушу вакцинанын натыйжалуулугун, кандай учурда вакцина албайт, кайсыл жарандар вакцина ала албайт, биз ошолорду түшүндүрүп бергенбиз. Аларга айтканбыз, жергиликтүүлөргө мисалы жеткирип бергиле деп. Анткени мисалы медициналык кызматкерлер жетишпей атат да, биз аларга чейин жеткизгенче. Ошондуктан министрликтерге биз аларга бүт буклеттерин, бүт информациялардын, маалыматтарды даярдап бергенбиз. Жеткирип бериңиздер, кайсылары ала албайт деп. Мисалы эми бул балыкчы шаар боюнча бул мисалы ошо Гаранонун эмеси жетекчиси бул боюнча маалыматы жок болсо керек, бирок эгер толук маалымат алгысы келсе, биздин врачтарга барып алып, ошолор менен кеп кеңешип туруп, андан кийин өзүнүн кызматкерлерин эмдөөдөн өткөзсө болот. Дагы бир көрөрманыбыз чалып жатат, суроосу бар, кабыл алалы. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Атыңызды айтып койсоңуз. Экосун тең алыш керекпи? Сөзсүз түрдө. Жана 21 күндөн кийин деп атпайбы? Эки дозасын тең сөзсүз алышы керекпи деген суроо. Сөзсүз алыш керек эки дозаны тең. Эмне үчүн 21 күндөн кийин деп атабыз? Бул биринчи дозаны алгандан кийин 18-19, 20 күндөргө антитела көтөрүлөт. Андан кийин 20 күндөн ылдыйды көздөй түшө баштайт. Ошондуктан бустерный доза берип атабыз, экинчи дозасын. Кайра ушул антитела жакшыраак көтөрүлсүн деп. Азим мырза, учурда биздин республикада жарандар вакцинанын 3 түрү менен эмделип жатат. Бул Sinopharm, Sputnik V жана жакында эле бизге келди, бул AstraZeneca вакцинасы. Жарандар арасында да талкуу бар да, кайсыны алсак эң эле эффективдүүсү кайсы, бири-биринен
эмнеси менен айырмаланат деп сиз адис катары кандай жооп бересиз? Эми бири-бири менен аябай өтө чоң деле айырмасы жок. Неге деген кезде үчөө тең инактивированный вакцина болот. Бирок Спутник V менен AstraZeneca өкө тең векторный болуп атат да, аденовирустан жасалган. Эгерде мисалы Спутник V Демек бири-бирине окшош. окшош, технологиясы жасалганда окшош. AstraZeneca мисалы модифицированный аденовирус деп коет да. Ошондон алып туруп ошону деген мисалы патогенный частын алып туруп SARS-CoV-2-дин S протеин өлтүрүлгөн S протеинди кошуп атат да. Спутник V деле ошондой, бирок ал обычный аденовирус болуп атат да. А Sinopharm болсо бул чистый эле бул өлтүрүлгөн вирус. Ошо SARS-CoV-2-дин S протеини өлтүрүп туруп, жана термический оборотко өткөзүп анан вакцина жасайт да. Ошондуктан булар эми кичине эле ушул жазалуу жолунун эле айырмасы болбосо, булар бүт баары тең инактивированный вакциналар. Күз мезгилине чейин жарандардын 70%ын эмдөө сиз жогоруда өзүңүз айткандай бир жамааттык иммунитетти пайда кылуу аракети жүрүп жатат да. Бул суроого бир аздан кийин жооп бериңиз, анткени телефон чалуу бар экен. Кайрадан саламатсызбы көрөрман, сиз эфирдесиз. Биз сизди угуп жатабыз, саламатсызбы дагы бир жолу? Саламатсызбы, мен пандемия болдум эле да, пневмония. Анан кайсыл убакта алсам болот деп аткам да. Качан болдуңуз? Пневмония болгонума 5 эле күн болду чыкканыма больницадан. 5 күн болду сакайганына, пневмония болуп тур. Канча аралыктан кийин алыш керек? Эми жаңы эле ооруп бүткөндөр болсо 1 айдай күтүш керек. 1 айдай күтүп, мисалы адам жаңы эле ооруп бүткөндөн кийин баарыбыз тең ооруганбыз, билебиз, о жаңы эле ооруп толук айыктым дегенде менен деле 1 айдан кийин адам өзүнө келет. Өзүн жакшы сезе баштайт. Ошондуктан 1 айдан кийин барып эмдөөдөн өтө берсе болот. Вакцина алуу бул коронавирустан арылууга дегеле ага бөгөт коюуга өбөлгө деп айтып атабыз да. Көп учурда коронавирус деп айтып атабыз. А ушул өпкөнүн кагынуусу пневмонияга таасири кандай? Андан дагы коргойбу толук? Андан дагы коргойт, анткени бул пневмония именно ушу коронавирустан келип чыккан болуп атпайбы, ошондуктан андан дагы коргойт. Мен жана жогоруда 70% жапырт эмдөө боюнча сурап жаттым эле. Бул чындап эле баягы дарыгерлер айтып жатпайбы? Эгерде биз 70%-ын жарандарын эмдеп ушул бир жыйынтыкты көрсөтсөк, анда ковиддин 4-5 толкунун жеңил эле басып өтүүгө мүмкүнчүлүк бар деп. Чындап эле ошондойбу? Бул чындап эле ошондой. Эмнеге деген кезде бул коронавируска каршы эмдөөнү алгандан кийин адам ооруп калышы ыктымал, бирок сезбей деле калат да. Же болбосо мисалы грипп сыяктуу эле 2-3 күн ичинде өтүп кетет. Ошондуктан бул 3-4 вална билинбей деле өтүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан убагында эле эмдөө алыш керек. Жана 3-4 волнаны биз кантип билебиз? Эгерде жанагында ПЦР тапшырып атса же жанагында эмдөө албагандардын арасында эле ошо оорулар эле кезигип калбаса да. Коронавируска каршы эмдөө бүгүнкү тема мына ушундай. Эсиңизге салалы, Республикалык иммунопрофилактика борборунун баш кайдиси Азим Кыргызбаев студияда мейманда, сиздин суроолоруңузга жооп берет. Анда катарыбызга дагы бир көрөрман кошулуп отурат. Урматтуу телекөрүүчү, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Биринчи вакцинаны 15 күн мурун алынган. Анан бир жума мурун кечээ мурда күнү больницага түшүп калды, двусторонний пневмония болуп. Ошондо экинчи вакцинаны ала алабы же канча күндөн кийин алат? Биринчиден кийин эмне себептен ооруп калды? Дени таза эле болчу да. Бул абдан жакшы суроо болду. Себеби көпчүлүк жарандар арасында болушу мүмкүн. Вакцинанын биринчи дозасын алган, 15 күн өткөндөн кийин экинчи мөөнөтү келе электе пневмония болуп илдет жүрүп. Ооба, негизи көбүнчөсү ошондой болуп калат. Анткени биринчи дозаны алгандан кийин элдер ойлойт окшойт, ошо оорубайм депчи. Кайра эле бирок жугузуп алышы ыктымал. Көбүнчөсү жугузуп алып ооругандар бар, бирок экинчи дозаны алыш керек. Экинчи дозаны качан алат? Бул толук айыккандан кийин алат. Бунда дагычы толук айыгып туруп, андан кийин экинчи дозаны алыш керек. Азим мырза, калкка ушул вакцина алууда ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында республика боюнча эмдөө пункттарынын саны көбөйүп жатат да. Учурда эмдөө пункттары дагы канчасы ачылды ушул күнгө карата, соңку ачылгандар, анан баягы жарандардын дагы бир ыңгайлуулугуна карата, эми айрымдары күндүзү жумуш орунда болуп калгандыгына байланыштуу түнкүсүн дагы эмдөө жүргүзгөн жайлар бар. Ушул боюнча бир кыска маалымат айта кетсеңиз. Бул эмдөө пункттары боюнча, убактылуу эмдөө пункттары боюнча биз негизи республика боюнча эгерде общественное здравоохранениедагы эмдөө пункттарды алсак, биз 1700'дү ача алабыз.
эгерде ошондо айыл аймактардан бери кошобуз, анан чоң шаарларда биз атайын жанагындай торговый центрлерди ачып атабыз, алар болсо 10 чейин иштеп атат. Мисалы Бишкек жана Ош шаарында болсо круглый сутки иштегендер бар. Атайын биз ал жерге смен кылып, ушул медициналык кызматкерлер окуудан өткөзүп, аларды койдук, график кылып, ошондук негизи бул эмне үчүн ачылып атат ушундай болуп, анткени көбүнчө жарандарыбыздын жумуштары ар кандай болуп калат. Кээ бирөөнүкү 5-те бүтсө, кээ бирөөнүкү 9-да же 10-да бүтүп атат. Мурун биз 11-ге чейин ачканбыз. Биздики кээ бир жарандарыбыз 11-де жумушу бүтүп, эмди ала албай калгандар бар экен. Ошондуктан биз атайын ошолорго карап, түнкү саат мисалы круглый сутки иштеген эмдөө пункттарды ачтык. Соода борборлор, оюн зоок, базарларда да эмдөө пункттары ачылып жатпайбы? Ал жакта дагы толук эле окутулган тажрыйбалуу дарыгерлер эмдөөнү жүргүзөт, Ооба. Ал жерде да окутулган дарыгерлер атайын ошо мобилдий бригадага даярдалган дарыгерлер болуп эсептелинет. Анан алардын жабдуулары дагы бул атайын сертифицированный жабдуулар болуп эсептелинет. Мисалы термосумкага биз +2-ден +8-ге чейин градусту сактай тура турчу бул термосумка, эгерде буну мисалы ачпай койчу болсо 3 күнгө чейин сакталат. Эгер ачып колдонуп атса, булар болсо 1 сутка кармай турчу, ушу температураны кармай турчу атайын термосумкалар. Азыр дагы бир көрөрмандын кабыл алалы, суроосу бар. Саламатсызбы, эфирдесиз. Биз сизди угуп жатабыз. Телефон чалган көрөрман, сиз байланыштасыз. Саламатсыздарбы? Угуп жатабыз. Биз мына врачка суроо берейин дегем. Мына вакциналар деген Россиядан келип атат, Кытайдан келип атат. Ушул вакциналар толук текшерүүдөн өтүлдү. Ушул тиги немени вакцинаны алган жарандарга эч бир наследственный зыяны тийбейби деп ушулар кепилдик бере алабы экен? Мен ошону гана сурайын дегем, ишиңерге ийгилик. Түшүндүңүз, суроону? Биз негизи биздин республика жана негизи дүйнө жүзү боюнча ошо биз бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун тарабына киребиз, атайын европейский регион деп киребиз биз. Биз бул ВОЗдун сунуштары менен иштешебиз. Булар мисалы азыркы учурда в режиме ЧС чыккан вакциналар боюнча жанакыл ВОЗдун портфолиосуна кирген вакциналар боюнча алар кепилдигин беришет, текшерилген вакциналар болуп атат да. Именно ушул эффективности 79%-дан өйдө, жанагындай летальный исходдорду, тяжелый течение болезнелерди ошолордон сактай турчу вакциналар деп чыгып атат. Анан bundan нары мисалы кандайдыр бир таасирин тийгизбейби деп атпайбы? Тийгизбейт, неге деген кезде 20-жылы июнь айында биздики мисалы Кыргызстан ушул коронавирус менен жабыркап аткан кезде Уханьда ушул вакцина менен колдоно башталган, мисалы Синофарм мененчи. Ошо менен колдоно баштаган. Азыркы учурда данныйлар боюнча, мисалы андан кийин Араб Эмираты колдонду. Данныйлар боюнча андай жаман таасир эткен жок деп биз официальный данныйлар берип атат. Араб Эмираты берип атат, Кытай дагы берип атат. AstraZeneca Ал жакта жамааттык иммунитет пайда болду. Ал жерде жамааттык иммунитет пайда болгон. Уханьда азыркы учурда мисалы жок. Ошол вакцина алгандар арасында мындай кайра вспышка жок болуп атат. AstraZeneca боюнча мисалы дүйнө жүзү боюнча 50 миллиондон ашык адам вакцинаны алды. Буларда дагы мисалы кайра жанагындай жаман таасирлери жок да. Азим мырза, өткөн аптада мамлекет башчы дагы өз уулу менен коронавируска каршы вакцина алды, эмдөөдөн өтүп жана андан кийин президент баягы жалпы маалымат берди. Кыргызстандыктарга кайрылып, ушул коронавируска каршы эмдөөнүн айланасында жүрүп жаткан айрым ушак айың жалган маалыматтарга ишенбөөгө чакырды. Сиз дагы өзүңүз угуп жатсаңыз керек, ушул вакцина алгандар дагы, албагандар дагы, мындай айтканда эксперт катары чыгышып, көптөгөн бир маалыматтарды айтып атышат да. Өзүңүз да угуп жүрсөңүз керек. Мына ошондой жарандарга кандай кайрыласыз? Бул фейковый информацияны тараткан жарандарга айткым келет. Биз коронавирустун айынан көптөгөн мисалы жакындарыбызды жоготтук, көптөгөн адамдарыбызды жоготтук да, жалгыз эле биз эмес, дүйнө жүзү боюнча. Ошондуктан мында фейковый информация таратпаңыздар.
биз баарыбыз тең коллективный иммунитет создавать этиш керек. Бул вирусту биз үзүшүбүз керек. Эгерде үзбөсөк, жанагындай мутация болсо, мындан да жаман болот. Ошондуктан баардыгыбыз тең жанакыл ден соолугуна же жашы жетпей ала албай калган жарандарыбызды буш коллективный иммунитетке пайда кылып сактайлы, бирге сактайлы. Дагы бир суроо, эмдөөгө жазылууну жеңилдетүү үчүн атайын онлайн сервис дагы ишке кирди. Ушул боюнча айтып, андан кийин атайын сертификаттар дагы берилет. Муну жарандар кайдан алса болот? Ал сертификаттын негизинде жарандар баягы чет өлкөгө чыгуу мүмкүнчүлүгү барбы? Ооба. Биз ошо чоң ушундай сервис жазадык, vc.eme.gov деген бар. Ошонун ичинде мисалы электронный очередь деген бар. Ошол жерге ИННди жазып туруп, жакынкы өзүнө мисалы кайсы ыңгайлуу болсо, убактылуу эмдөө пункттар ошону тандап туруп, өзүнө ыңгайлуу убакытты тандап барса болот. Ал эми ошол эле сайттын ичинде сертификат деген вкладка бар. Анын ичин басса мисалы для граждан КР деп турат, Кыргыз Республиканын жарандарына, анан чет элдик жарандарга деп. Ошол жерге кирип туруп, ИННди жазып, паспорттун номерлерин жазса, ID же IN деп 5 сандуу номерин жазса, сертификат чыгып берет. Бул болсо 3 тилде, кыргыз, орус жана англис тилде болуп чыгып берет. Качан вакциналанган, кайсы серияда кайсыл вакцина алганы деп. Анан жанында QR код бар. Ушу QR кодду смартфон аркылуу чыгарса, бул болсо тастыкталган деп чыгып берет. Бул менен башка өлкөлөргө чыкса болот. А эгерде сүрөтү менен чыгаргысы келсе жарандар, анда түндүк.gov деген, түндүк.kg деген электрондук порталга кирсе, бул сүрөтү менен чыгып берет. Бирок сүрөтү менен чыгыш үчүн ар бир биздин азыр биометрический паспорттарда пин-код болот. Ал пин-кодду барып, цондорго барып, ошону алса болот да. Эми бул аябай ыңгайлуу болду. Анткени биздин көбүнчө жарандарыбыз, көп жарандарыбыз чет өлкөгө чыгып кетти ушул сертификаттар менен. Чет өлкөгө чыгып биздерге мисалы социалдык баракчаларыбызга жазып атышат. Чоң рахмат, биз жакшы жеттик, биздин сертификаттарды бияктан уже көргөндө эле бизди киргизип ийишти дешипчи. Башка өлкөнүн жарандарынын кээ мисалы жок экен, барган кезде кайра артка кайтарып ийгендер болуп атат да. Азим мырза, көп учурда дарыгерлер мына ушул студияга келип маек куруп жатканда телекөрүүчүлөр байланышка чыгып, дарыгерлер ушул айтып жаткандардын өзү эмдөө алдыбы деген суроолорду берет да. Биз баягы телекөрүүчүгө сизди дагы мисал катары айта кетели. Сиз эфир башталганга чейин маалымат бердиңиз. Май айында эмдөөдөн өттүңүз. Ооба. Андан кийинки абалыңыз кандай болду өзүңүз? Май айында мисалы 2 ирет акыркы дозамды алдым. Андан кийинки абалым жакшы. Мисалы биздин жумушта 3 адам ооруду. 3 адамда мисалы ПЦР положительный болуп чыкты. Бирок калгандарыбыз, эмдөө алгандарыбыз такыр ооруган жокпуз, эч нерсе сезген жокпуз. Бар ПЦРди тапшырдык. Биз өзүбүз мисалы медициналык кызматкер болгондон бизге мындай научный интерес болду. Биз дагы ооруйбузбу же ПЦР кандай чыгып калат деп. Биз барып 3 ирет тапшырдык. Тапшырган кезде барыбыз тең отрицательный чыктык да. Анан биздин баягы эмдөө албаган жарандарыбыз азыр айыгыккандан кийин барып туруп, алар дагы сразу биринчи дозасын алышты да. Түшүнүктүү. Ар дайым ушундай болсун, ооругандар такыр эле жок болсун. Сиздин ишиңизге ийгилик каалаймын. Атайын студияга келип, көрөрмандардын жана биздин суроолорго жооп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Урматтуу көрөрман, соңунда эсиңизге салайын, маалымат катары дагы айта кетели. Кыргызстанда 26 июлга карата коронавирус дагы 973 кишиден аныкталды. Анын ичинде Бишкек шаарында 637, Ош калаасында 23, Чүй аймагында 72, Ош облусунда 12, Талас менен Нарын облустарында 18ден учур, Ысык Көл аймагында 39, Жалал Абад облусунда 92, Баткенде 62 адамдан коронавирус табылган. Бир түндө вирустан дагы 12 бейтап каза болду. Каза болгондор Бишкек менен Чүй облусунун тургундары. Медиктер баса белгилегендей, эпидабалдын жакшырып, вирустун азайышына эмдөө гана жол ачат. Андыктан өзүңүздүн жана жакындарыңыздын саламаттыгына кайдыгер карабаңыз. Саламатта калыңыздар.